аймак, айыл чарба, билим берүү, ишкерлик, инновациялык долбоорлор, өлкөнүн жана инсандын өнүгүүсү, жамааттык медианын эл собол программасында. Ар шаршемби 13:00 жана жума 12:00. Бизге Facebook, YouTube'дагы жамааттык медиа баракчалары аркылуу кошулуңуз. Ошондой эле аймактардагы жамааттык медиа радиолорунан угуңуз. Кутман күнүңүз менен жамааттык медианын көрөрманы жана угарманы. Сиз эл собол программасынын кезектеги берүүсүн көрүп баштадыңыз. Эфирде мен Айгерим Кубатбекова алып баруудамын. Кесип тандоо жашоонун маанилүү бурулушу. Ал эми ата-энелердин бул жердеги орду өзгөчө. Биз бүгүн кесип тандоодогу ата-эненин колдоосу боюнча сүйлөшөлү деп турабыз. Ал үчүн студияга балдарды коргоо борборунун социалдык кызматкери Анархан Султанованы чакырганбыз. Кутман күнүңүз менен. Рахмат. Кутман күнүңүз. Студияга кош келдиңиз. Негизи эле кесип тандоо процессиндеги ата-эненин орду эмнеде, ал кандайча болуш керектигине токтоло кетсеңиз. Негизи кесип тандоодо ата-эненин ролу аябай эң чоң ролду ойнойт да. Эмне үчүн себеби дегенде негизгиси эле эң биринчиси баарлашууда башталат. Биринчиси эле ата-эне менен баланын ортосундагы баарлашууну кичинекей кезинен эле башташ керек да. Өзүнө тартып, ошо сезимдерин билип баланынчы. Анан кийин ошол кийинки убактарда чоңойгондо анан сезимде ошол кесипке келип атпайбызбы? Негизи башынан эле башташ керек да. Бул кесип тандоодо баягы 10-9 класска келгенде эле эмес, именно эле кичинекей кезинен башташ керек да. Бала менен жакын болуш керек, сүйлөшүү болуш керек, баарлашуу болуш керек. Анан кийин чоңойгондо уже баягы бала уже өзүн мындай эме ата-эненин мындай бир эмесинде бир калыпта экенин, экөө бирдей экенин билип калганда уже өзү тандаганга аракет кылып калат да. Мисалы үчүн бул ата-эне мага ишенет деген эме болот да. То есть ата-эне биринчи кесип тандоодо ошо балага ишениш керек. Балага эч качан мындай өзү тандап бербеш керек да. Көбүнчөсү эле биздин ата-энелер мындай кылат да, мурунку эле өз методубуз мененчи баягы эме кылат да. Мисалы үчүн сен өзү кыялданып калган да, мурун өмөгө жетпей калган. Ошого тиги жетиш үчүн эле баласын таңуулай берет да, мого барышың керек деп. Же болбосо бир кичинекей бир жөндөмүн көрүп калып эле баланын, сен ушуга ылайыктуусуң, сен ырдайсың деп эле бир ырчылардай көрүп алып эле ошого жака эле мындай эмете берет да. Же болбосо сенин атаң тиги эме болгон, бир врач болгон, сен да врач болушуң керек деп баягы профессияларына, өзүнүн тукумда болуп келаткан бир өзүнүн алып жүргөн бир эмелер болот да, кесиптер, ошону аркалашың керек деп таңуулап коюшкан эмелер бар, ата-энелер бар да. Жок, андай болбош керек да. Бул маалда, азыркы маалда абдан бөлөк, эки разницасы бөлөк да. Баланын дагы өсүшү дагы, коомдун өсүшү да бөлөк болуп калды да. Жана 50 жылда эл жаңырат дегендей, балдардын да кесип тандоосу да өзгөрүлүп кеткен да. Мисалы үчүн баланын тиги кесип тандоодо эң биринчи ошо кеңешчи деп атпайм, кеңешчи болуш керек. То есть багыт көрсөтүш керек балагачы. Только багыт көрсөтүш керек. Мындай эме кылып, ушуну меникиндей болсун деп такыр эме кылбаш, таңуулабаш керек да. Багытты ошо кичинесинен эле башташ керек. Анан кийин могу чоңоюп калганда көбүнчөсү ошол анын кесиптер да өзгөрүлдү да. Аябай кесиптердин баары өзгөрүлдү. Азыркы маалда 10 миңден ашык, неофициально 10 миңден ашык эме кесиптер бар да. 5 миңи бир уже официально бар деген эме да, кесиптер. Мурунку убактар менен салыштырып эле, мисалы үчүн мурунку убактарда бир мамлекет деген карап турчу да, аны мамлекетке ылайыкташтырылган болчу да. Мисалы үчүн кайсы кесиптер, мисалы үчүн саналуу эле болчу. Бухгалтер, врач, мугалим, мугалимде 4-5 эле ушундай сыяктуу эмелерге эле направление бар болчу да. Ал туруктуу болчу да. Туруктуу өзүнүн айлыгы менен билишчү, что мынча айлык алам, анан туруктан экеси эле поощрение кылып жана сыйлыктарга берип койгойчу эле да. Азыр андай эмес да, азыр эркин коом болуп калды, эркин бала уже эркин тандаш керек да. Кесиптердин баары эркин болуп калды да. Эч кимге мындай бири-бирине байланбайт да. Ошону дагы ата-энелер көп мындай көңүл буруш керек да. Анан кийин мисалы үчүн медицинага берип атканда эле мисалы үчүн бир эле тиги доктурду эле лечение кылып, фондоскоп менен угуп лечение кылып дарысын жазып бергенди элестетет да. Азыр медицинанын ичинде эле 100дөн ашык эмеси бар да, профессиясы бар жаңы. Мисалы үчүн жөн эле мынтип карап койбойт да, өзүнчө бир компьютерлештирилген заман бөлөк да азырчы. Ошого ылайыкташтырылыш керек да.
Демек сиз айткандай мындай кесип тандоону бала жогорку класска келгенде эмес, мындай башынан баштапкы ата эне менен баланын ортосундагы тыгыз байланыш, баланын кыялы, жөндөмү баары чогулуп келип отуруп анан бул кадамга келиш керек экен. Анан ошол эле учурда жаңы кесиптер боюнча мурдакыдан өзгөргөнүн айтып калдыңыз. Демек бул жерде ата эненин дагы жаңы кесиптер жөнүндө ушундай маалымдуулугу жогору болуш керек деген сөз да. Мына азыркы мисалы үчүн интернет азыр баардыгыбызга да ушу эме да колдоно алабыз. Анан кийин ошо интернетти ачып караш керек ата энелерчи. Жаңы кандай кесиптер бар экенин, бала менен катар азыр көбүнчөсү балдарды уже мектепте окута баштады кесипке тандоонучу. Биздин балдардын коргоо борбору өзүнүн бир тренингтерди өткөрүп турат. Жаңы методика менен бала менен ата энени отургузат дагы, балдарды өзүнчө, ата энелерди өзүнчө отургузуп, ошо карточкалар менен эле ойношот да. Карточкаларды карап алып, мисалы үчүн химияны алсак, химиядан мисалы үчүн кайсы кесиптерге химия керек болот. Ойноп атып эле ошол кесиптерге эмне керек экенин билип калышат да. Мисалы үчүн азыр биз медицинадан химияны оку, биологияны оку, тигини оку деп коебуз да. Азыр баары ал тармактардын баары эскирди. Баардыгы бөлөкчө болуп калды да. Ошол методика аябай жакшы да. Тренингтерге барып туруш керек, балдардан сураш керек, баарлаш керек. Силердин мектебиңерде эмнелер өтүп атат кесип тандоо боюнча. Азыр мындай багыт көрсөтүш керек да. Көбүнчөсү биз өзүбүз мындай авторитардык эмени белгилеп алып туруп, сен эмнени билбей элең, мен билем да деген сыяктуу болуп жүрөбүз да көп ата энелерчи. Андай болбойт да азырчы. Азыр болсо уже окуш керек. Ошол кесипти тандоо үчүн өзүнчө эле да окуусу бар да. Мисалы үчүн баланы жибериш керек, кружокторго жибериш керек кичинекесинен баштап. Жөндөмүн биле башташ керек. Бир балдардын бир учкунун табыш керек да. Бир эмнеге жөндөмү экенин кичинекесинен баштап. Анан ошол жөндөмүн мындай постоянно мындай өйдө кылып шыктандырып туруш керек да. Анан өзү таап алат да. Бирок бир эле шыктанган эмес жөндөм болбош керек, көп болуш керек, көп тармактуу болуш керек да. Анан бала чоңойгон сайын өзүнө бир эме кылып турат да, таап алат өзүнүн эмесинчи. Бул негизгиси эле, эң негизгиси ата эне билиш керек, бул баланыкы. Баланы кесип тандоо бул баланыкы. Биздики эмес да, ата эненики эмес. Ошону билиш керек да. Бизде ошо кээ бир учурда өтө эле өзүнүн оюн таңуулап же тескерисинче таңуулагандан коркуп, бул сенин кесибиң, өзүң чечишиң керек деп балага көбүрөөк жоопкерчиликти коюп койгон учурлар бар да. Негизи ошо бала менен ата эненин тандоосу эгер бири-бирине карама каршы келип аткан учур болсо эмне кылыш керек? Ошол мисалы үчүн ошол жерде дагы ата энелердин түрлөрү бар да. Ата энелердин түрлөрү бар. Мисалы үчүн ошол кээ бир ата энелер бар мындай жоопкерчиликтен авторитарный да. Мисалы үчүн басым жасап турат да. Ал өзү билет, өзү таап келет, өзү эме кылат да. Экинчи бир ата энелердин тиби бар мындай анализ кылат да. Анализ кылат. Муну кандай болсо эмне кылат, ошо чечим чыгарганга алып келет да баланы. Үчүнчү тип ата энелердики да бар. Мисалы үчүн кайдыгерлик ата эне эмес, кайдыгерлер эмес. Мисалы үчүн баланын тандоосуна кое берип коет да. Азыр ушундай заманда бала өз тандасын депчи. Ушул үчөөнүн ортосу болуш керек да. Жана аналитик болгон жакшы да. Чем авторитетин ортосундагы аналитик болгон жакшы. Бала менен кошо чечим чыгарганга, баланы чечим чыгарганга мындай жол көрсөтүп туруш керек да. Суроо берип атып, басым койбой, бирок багыт көрсөтүш үчүн да ата энелерге кеңештерди айтып койсоңуз. Кеңеш арыш үчүн мисалы үчүн чечимди баланы өзү чыгарганга бир жол көрсөтүш керек да. Эң биринчи. Мисалы үчүн суроо берип атып эле, сен кайсы эмени жакшы көрөсүң? Кайсы ишти кылып атканда сенин маанайың эме көтөрүлүп турат деп ошондой бир суроолорду берип, андан кийин үйдөн көбүрөөк жасаш керек да, көбүрөөк аны менен бала менен тыгыз байланышта болуш керек да, жөндөмүн билүүдө. Даже жана ошону кружокторго барганда өзү да кошо барып келген жакшы да, өзү жанында болупчу. Көбүрөөк ата энелер көп балам барып келип атат деп коет да, еще аны тандап койгон ата энеси өзүчү. Мен берип койгом деп айтышат го, мен төлөп койгом депчи көбүнчөсү акчага басым жасат. Анан жана кесип тандоодо дагы мисалы үчүн өзүнүн кыялындагысын эметиш керек да баланынчы. Көбүнчөсү биз акчага карап коебуз да. Акчаны жакшы табат, ушуга бар. Акча жакшы табат тигинде деп мындай жолдо ошол жака көп басым жасап коюшат да көп ата энелерчи. Акчадан эмес, берден канчалык өзүнүн эмеси менен ички көңүлү менен иштеген неме кесип акчаны алып келип берет. Ошону билиш керек да ата энечи. Айрым ата энелерден ошо баласы айтпай жатканын, мисалы ошол эле эмне кыялданарын билбейт экенин
тартып өзгөчө уже окууну бүтүп окуу жайга тапшыруу алдында ушундай чоң суроо турганын айтып калышат да. Айтпай атат өзү кайсыга тапшырарын деп мындай чогуу эмне кыларын билбей калгандарынчы. Идеалда сиз айткандай башынан баштап жакшы мамиле, ар бир баланын шыгын, жөндөмүн чогуу билип отурган жакшы. Бирок ошондой болбой калган учурда, мисалы окууну мектепти бүтүп жатса эгер, анан ушундай суроо турса, кантип мындай тез арада чечиш үчүн кандай кадамдарды кылыш керек? Муну негизи бул аяндай мындай жооптуу нерсе да, бул кесип тандоо. Бул бүткүл өзүнүн өмүрүнүн баланын жашоосу да. Кесип бул өзүнүн эки эмеси болуп турат да. Ошону билиш керек ата-эне. Анан кийин ошол маалга келип калганда уже баягы кейибей, мисалы үчүн уже кечигип калдык дебестен, ошол кезде деле башташ керек да. Ошол кезде эле чечимди балага коюш керек да. Ошол кезде эле жана азыркы курстар көп, мисалы үчүнчү тандоодочу. Мисалы үчүн азыркы мурунку убактарда, мисалы үчүн бир эле кесипти тандоочу да, ошо менен 40-30 жыл иштечү да. Кээ бир ата-энелер коркушат да. Бул кесипти эметип калып, анан кийин эми муну окуп калса, анан кийин тигини окубай эметип, ушу менен эме окуп кетиш керек деген эмеде туруп алат да. Мисалы үчүн бухгалтерди окуш керек. Жок, азыр маалда мисалы үчүн кесиптердин бар ар кандай. Бир эле адам бир 4-5 кесиптин ээси да. Бул азыркы маалда актуалдуу, анан кийин мындай керек нерсе да. Ага мындай кабатыр болбош керек да. Анан кесип тандогондо эле могу 25-ке чейин чек коюп коет да, могу чейин эле уже бала бүт профессиясын алып эметип коюш керек да. Жок, андай эмес. Мисалы үчүн бала карыганга чейин деле окуй берсе болот да. Ошону ата-эне билиш керек. Коркпош керек эч качанчы. Мына 9 бүтүп атат, эми тиги профессияны эметет депчи. Бала өзүн чечим койсо, даже ошол окуй турган нерсесин өзү таап алат да, каражатынчы. Баланын өзүнүн эмесине коюш керек. Самый главный үйдөн балага сүйүү бериш керек, анан жана мамилени жакшыртыш керек. Профессияны бул экинчи орунда калат да. Баланы ошол өзүнө бериш керек. Анан кийин колдоп туруш керек, жанында болуп туруш керек да. Тыштап койбой, баланы колдоп, канчалык эме болуп турса дагы дайыма мындай шыктандырып туруш керек да. Ошол эле ата-эненин милдети негизи. Сиз жана бир сөзсүз мисалы 9-классты бүткөндө же 11-классты бүткөндө дароо окуу жайга тапшыруу боюнча жакшы мисал айтып калбадыңызбы? Негизи чет өлкөдө мындай мисалдар көп. Бир жыл балага убакыт берип, өзү тандап көрүп, анан кийинки жылы деле тапшыра берет деген. Бизде көп ата-энелер ушул убагында тапшыртып калбаса, билимге болгон кызыгуусу азайып кетип, башка нерселерге, мисалы ошол эле жумушка кирип алып, акчанын аркасынан кызыгып кетет деп кооптонушат да. Эгер убакыт берсе, дароо тапшыртпай, ошол учурду кантип туура өткөрүш керек деп айтат элеңиз? Ошол мисалы үчүн ошол өткөрүү эме жетишпесе, ошону айтпайбы, самый главный ошо баланын убактысы жок экенин билиш керек да. Мынча момунтип бөлүп койбой, мисалы үчүн может келерки жылы өтөт да, сабаккачы, может ал окубайттыр. Башка эле кара жумуш кылгысы келип аткандыр. Мурунку убактарда биздин азыр эме болуп калды да, мурун эмгек менен жана кара жумуш менен көбүрөөк болчу да, мурунку биздин заманыбызда. Азыркы маалда болсо акыл менен көбүрөөк иштеп калды да, акыл менен көбүрөөк болуп калды. Мисалы үчүн кээ бир балдар бар, азыркы маалда ошо кара жумушту деле жакшы көрүшөт да. Кара жумушту көбүрөөк жакшы. Анан кийин ой, мен кара жумуш менен жүрүп эмнени көрдүм, андан көрө сен монтип окушуң керек деп эле байкушту таңлай берет да. Может ошол өзүнүн атасын тарткандыр, ошондой бир эмени жакшы көрөт да. Бир жерде кара жумушту эметип иштеп, колу менен кылганды жакшы көрөт да. Кээ бирөөбүз ошо каршы боло беребиз да. Бир жерде деген окуунун эмеси жок, такыры убактысы жок да. Ошону ата-эне билиш керек да. Бир эле эмес, мондой эле тез бүтүш эмес. Керек болсо көп убакыттын ичинде көп немени деле алып койсо болот да, билимди. Бир эле билимди көп убакытка алып койсо болот да, ошону. Бул жерде эң негизгиси баланын эмнеге кызыгарын, сиз айткан жана эмнени жасап атканда рахат аларын, кыялдарын, ошону таап алганда, андан аркы кадамдар мындай даанараак көрүнөт окшойт. Самый главный балага ишениш керек да. Ишенимди артып туруш керек жанындачы. Эмне кылса да, анан баланын ошондой кабыл алыш керек да. Салыштырбаш керек бирөөгөчү такыр. Мисалы үчүн тигинин баласы тияка өтүп аттыр, аябай жакшы окуйт экен, сен болсоң деп мындай эме кылбаш керек да. Уже баланын ички сезиминде ал атасын, апасын жакшы көрөт. Акылында, аң сезиминде анан уже мен эчтеке жарабай турбайм деген өзүнүн ишенимин ылдыйлата баштайт да. Ошон үчүн дайыма баланы эме кылып туруш керек да, мамилесинде
шыктандырып туруш керек, жанында экенин, ишенип атканын сездирип туруш керек да. Ата эне балага ишенгени маанилүү. Ошол эле жерде мындай баланын өзү тандаган кесибине карата ишенимин кантип күчөтсө болот? Мисалы жаңы окууга киргенде же жаңы иштеп баштаганда бала өзү мындай туура эмес тандап алгандай болуп же ушундай болуп атса, өзүнө болгон ишенимди арттырыш үчүн ата эне эмне кылса болот? Мисалы үчүн ал үчүн ата эне айтып атпаймынбы, жана башынан эле өзү да кошо бала менен окуш керек да. Негизи ата эне мындай өзүнүн ошол кесип тандоо жагынан билимдерин кичине көбүрөөк кылыш керек. Анан варианттарды көрсөтүп туруш керек да балагачы. А может мону эметип көрөсүң, а может мындай кылалы дегендей мындай. А бала өз чечимди өзү чыгарыш керек ошол маалдачы. А биз болсок, анда сен мынтпай андан мен мындай кылалы деп туруп өзүбүз чечим кылып коюп атпайбызбы? Антпеш керек да. Бала качан өзү чечим кылып, анан ошондо ойлоо процесси да жүрө баштайт да. Өзү чечимге чыгарганга аракет кылыш керек баланы. Анан ушул жерде дагы мисалы башында бала бир кесипти кызыгып, балким мындай ушул менин кесибим деп тандап окуп баштаган болсо, анан ортодо жактырбай калып, алмаштыргысы келген учурларда кантип мындай туура чечимге кетип, мындай которуп кетсе деле өтө коркунучтуу эмес экенин айтып берип койсоңуз. Мисалы үчүн азыркы ошол эмедерде, мисалы үчүн биздин бир пример бар. Мисалы үчүн мединститутка эле өтөт. Мединститутка өтүп, анан кийин стоматолог бол деп барат. Анан стоматолог болбойм, мен деген гинеколог болом деп, врач болом депчи. Ошол жерден аябай карама каршы болгондо, анан ой сен эмне болгон гинеколог болмок элең деп ушинтип азыр сонун гинеколог болуп иштеп жүрөт да. Мисалы үчүн ошол убактарда каршы болгон эле мына биздин эмебизде эле да, менин өзүм эмне практикамда эле. Ошондой мисалы үчүн которула берсин, өзүнүн каалаганын, баланын мындай самый главный өзүнүн чечимине мындай туура жолду эле багыттап туруш керек да. Ал үчүн өзүңдүн ата эненин билими керек да. Анан суроо берип туруш керек, эмне болот, анан тиндей алганда кандай болот, акыркы чечимге келгенге чейин суроону берип туруш керек да. Буйрук такыр бербеш керек. Өзүнүн чечимин ата эне таңуулап койбош керек да акырынчы. Бала өзү чечим чыгарганда өзү иштей баштайт да. Кантип мисалы үчүн көбүнчө эле кички кезинен эле мисалы үчүн балдарды мектепке баратканда эле биз өзүбүз чыгарабыз да. Мектепке баратканда эле тиги эмеге алып барабыз, өзүбүз барабыз, базарга барып туруп моуну алабыз, өзүбүз алып келип туруп үйгө коюп коебуз. Бир маалда баарын киргизип туруп, сумкасына баарын салып туруп, анан кийин бир маалда школго жөнөтүп, мектепке жөнөтүп, эшиктин алдынан күтүп отурабыз. Анан эшикке чыгабыз, үйгө келебиз, анан кийин бир маалда китебин ачсак, буквари жок же тигинси жок. Кана буквариң? Ал букварди көргөн да эмес да. Ичине салган эч ким көргөн эмес, ал өзү эле апасы көргөн да. Ошон үчүн баланы ошол даже базарга алып барып кайсы кийимди аларын баарын башташ керек да. Кайсы кийимди кийет, кайсы эметет, китептер, тетрадтарды мисалы үчүн көрсөтүп атканда, могу чакмак тетрадты алабызбы же жазуу тетрадты алабызбы, өзү кармаш керек балачы. Баланын чечими мына ошол жактан башталат да. Анан кийин баягы көргөндөн кийин зумный эмелерди, пасталар, эмелерди калем сапты кармагандан карандаш бул турбай, тиги турбай деп алар баары тең садиктен үйрөнөт дечи, бирок ошолордун баарын тең ошол өзү алып аткан нерсесинде, сумкасында эмне бар экенин өзү салыш керек да. Анан эртең менен саат канчада турасың, кайсы шыңгырак менен турасың, то есть суроо берип атып бала өзү ойлоно баштайт да. Мен эртең менен жетиде өзүм турат экенмин деп, мына ошого азыркы 10-класска чейин балдарды мисалы үчүн тургуза албай атышпайбы? Мына ошо кички кезинен баштап иштеш керек да. Эми эле кечигип калдык дейли, анан эми чоңго келип калганда деле азыр деле ошону башташ керек да. Чечимди өзү чыгарганга. Бир баланын жанына басым жасабаганга аракет кылып, жанында бир шериктеш катары жүрүш керек да. Бир партнер катары. Эң сонун мындай демек майда деген тандоолор кийин анын мындай чоң өзүнүн турмушуна маанилүү олуттуу чечимди кабыл алышына алып келаткан тескич болгондуктан сиз айткандай ошол эле мектепке баратканын, баардык майда нерселерден баштап өзүнө тандатып, өзү чечим чыгарганды үйрөнүп келсе, бул окууну бүткөндөн кийин башка чечимдерди чыгарганга өтө мындай жеңил болот. Ошол эле учурда жоопкерчилик боюнча да айтып калдыңыз, балада көп ата энелер өтө эле камкор болуп, бала үчүн баарын даярдап, аларды бир мындай өз алдынча жашаганга мындай жол көрсөтө албай эле баарын өзү жасай берип, анан бала 11-класс бүткөндө деле ошол ата энеси азыр эмне жасайт дегенди күтүп отургандай болуп калат экен да. Ошол кички кезинен башташ керек. Эми кички кезинен кыла албай калды деп, жаңы уктум ушуну десең деле азыртан деле башташ керек. Такыр кечи жок да эч нерсенинчи.
Анан жана биз кесип тандоодо дагы мисалы үчүн өзүбүздүн баягы стереотиптер бар да. Стереотиптер бар. Мисалы үчүн кызга өзүнчө бөлүп алабыз, эркек балага өзүнчө бөлүп алабыз. Анан кийин мисалы үчүн ой чаштарач тиги сен болмок белең деп мисалы үчүн эркек балага. Анан ошолордун баарын өзү жазып көрсүн. Ата энечи мисалы үчүн баардыгына кызга ылайыкташтырылган баарын тизмелеп жазып көрсүн. Анан балага деп ылайыкташтырып көрсүн. Анан кийин ошону эле алмаштырып койсун. Кызга дегенди кайра бул балага деп окуп көрсөчү. Азыр айырмасы жок да. Ошол жерде эле тикмечи деген мурун жок болчу, азыр тикмечи болуп иштеп жүрүшөт. Тиги айдоочу деген кыздар жок болчу, азыр баарын айдап жүрүшөт. Ошон үчүн азыр айырма баягы илгерки мурунку стереотиптердин баарын жок кылыш керек да. Ушул көнүгүү аябай жакшы да. Ата эне өзү эле үйдөн иштеп койсо болот да. Анан кийин кыздар менен баланын да мүнөздүн да бөлбөш керек да. Кыздар мындай болуш керек, эркек балдар мындай болуш керек деп. Ошол ортосундагы бөлүү менен мамиленин дагы мындай кыскарышы дагы, мамиленин жакшы болбошу дагы ошондон да. Кыз бала мындай болуш керек, эркек бала болбош керек. Мына ошол ичинде болсо, ошого ылайыкташтырып анан кесипти тандай беришет да. Анда да айырмасы жок. Кызды мисалы үчүн назик болуш керек деп, сен эмне беркетче жүрөсүң деп, ал өзүнүн турпатындай ошондой баланы кабыл алыш керек да, ата эне өзү биринчи. Ошондой кабыл алгандан кийин анан баягы мүнөздөмөсүн да бербей калат, салыштырбай калышат. Ошондой эле сүйүп туруш керек да. Көп ата энелер мага келип айтат да, тиги мен баламды сабак окута албай атам. Тапшырмасын жасай албай атам депчи. Ата энеге айтам, биздин үйдөгү милдетибиз ата энени сүйүү, бала ата энеге сүйүү бериш керек. Ата эне балага сүйүү бериш керек да. Ошону үйрөтүш керек. Анан ички сезимдерин ачык айтканга үйрөтүш керек да. Биздин милдет ошол. Баягы тапшырма эменин баары тең ал мугалимдин өзүнүн милдети да. Кичине көзөмөл кылышып коюш керек, шыктандырып ошол эмени жазгангачы. Бирок таптакыр эле анан кийин ошол жана көбүнчөсү уруш, талаш, үйдө окубай атат дегендин баары тең ошол эмеден кетип калат да. Мындай баланы сүйүү берип турсаң, эки алып келсең да ошо сүйүн да. Ошого сүйүнүп андан кийин аягында өзү чечет да, мен эмнеге эки алып атам деп, ошого акырын түрткү берип, суроолорду берип, баягы курстарга жибересиңби, может быть, кружокторго жибересиңби, ушундай эмелердин баарын негизи кесип тандаганга чейин көп ушулардын баарын кылыш керек болчу да. Болуш керек негизи. Биз жогоруда ошо басымды кылбаш керек деп көп жолу айттык. Анан мындай практикаңызда ата эне ошо туура эмес басым кылгандан негизи же жашоодон алып карасаңыз болот, мындай кандай терс таасирин тийгизет? Бул басым жасаганда уже бардык бала ата энесин жакшы көрөт. Мейли эмеде мындай жашоосу жакшы болбой атабы, все равно жакшы көрөт да. Батасын сыйлап турат ата энесин. Бирок аң сезим деген бар да. Экинчи өзүм туюм, ички туюму. Анын жакшы көрүп атса дагы ата эненин кылган нерсесинин баары тең тиги жаза берет да. Ичинен анан ойлоно берет да, мен колуман келбей турбайбы? Мен артка жыла албай калып турбаймынбы? Мен аяндай башкалардан кем турбаймынбы деп ичинен ойлоно берет. Сыртынан билгизбейт анычы. Бирок ошол эң негизгиси могу жашоодо ички туюм эметет да. Ролду играть этет, мындай эме ролду кармайт да. Ошондон мындай ошону сезиш керек да. Ошо балага мен эмнени берип атам? Балага биз күзгүбүз да, ата эне күзгүбүз. Өзүбүз сүйлөгөн сөзүбүз бөлөк, эмеси тиги кылган өлөбүз бөлөк болуп атпайбы? Ошон үчүн өзүң ошол балага берип аткан нерсени биринчи өзүңдө болуш керек да, көп нерсе. Анан кийин ошо бала ошол эмени карап туруп, анан кийин өзүңдү карап туруп, анан кийин иштерди өзү жасай баштайт да, үйрөнө баштайт. Ошону биз билбейбиз да, өзүбүз күзгү экенибизди такыр билбейбиз да. Анан жана баланы салыштыруу, аларды мындай өзүнө болгон ишенимин жоготуп алуу, бул башка жерлерде деле аябай маанилүү экени айтылат. Анан кесип тандоодо да демек бул чоң ролду ойнойт экен да. Башкалар менен салыштырбаш керек. Сөзсүз түрдө аны салыштырбаш керек да. Салыштырганда эле уже мен ал өз шыгы бөлөк болуп турат да. Тигиндей канчалык аракет кылса андай боло албайт да. Анан кийин өкүнүү пайда болот. Жашоосунда ошолордун баары өзү артка кете баштайт. Бул эң маанилүү да, ошо кесип тандоо бул жөн эле бир нерсе эмес да. Буга бир аяндай маанилүү караш керек да. Ошондой тренингтерге барса мектептерде азыр болот. 10-9 класста бүт мектептерде азыр кантип эме кесип тандоо боюнча көп тренингтер өтөт. Ата энелер өздөрү да катышса болот агачы. Уштап багыт бериш үчүн
өзү билбей атсак, өзүбүз билбей атсак кантип багыт бере алабыз да. Азыр бизде ошол окуу жылы аяктап, жакында ушу бүтүрүүчүлөр тестти тапшырышат дагы, анан анын жыйынтыгы менен окууга чечимдерди чыгарууга уже учур келип калды. Анан ушул учурда ата-энелерге, окуучуларга кандай кеңештерди берет элеңиз? Кесип тандоодо эмне кылыш керек учурда, ошолорду айтып кетсеңиз. Жана кесип тандоодо көбүнчөсү ОРТнын ошол көбүнчөсү көпчүлүк баардык ата-эне ошол жыйынтыгын эле күтүп турушат да. Баягы анан меники мынча алыптыр, айыма ура жакшы алыптыр, сен могу өтүшүң керек деп баягы эмелер тандашып, белки албай калгандар болсо ылдый чөгүп калышып, ушундай бир эме калат да. Бул баалоо өзүнүн бир эмесин бир кичинекей бир баалоо болуп эсептелинет да, негизи мындай бала карагандачы бир жөнөкөй эле бир нерсе баалоочу. Аны мынчалык өтө глобалдык кылып карап албаш керек да. Анан ошондо бүткөндөн кийин баягы өзүнүн бала ошондо деле чечимди бала чыгарыш керек да. Бала чыгарыш керек, каяка барыш керек, эмне кылыш керек. Ана тиги эмең ОРТң мынчалык экен, тиги 200дөн ашыптыр, сен маяка барышың керек. Дагы эле ошол кесиптерди эме кыла беребиз да, тиги окушуң керек депчи. Может быть бала башка жака барат. Азыркы көп тармак көп да. Кээ бирлер мисалы үчүн азыркы мода айтишник программист деп эле калышат. Ошонун ичинде канча деген айтишниктин эмеси кесиби өзүнчө бөлүк болорун, программисттердин эмеси канча болорун. Азыркы маалда программисттердин бүтүп алып деле жумуш таппай жүргөндөрү бар мисалы үчүнчү. Анан ошонун баары эмне себептен? Ошол просто жөндөмүн туура эмес таап алгандар бир мода болуп кетпеди да, айтишник программист болуп кетти. Азыр дагы ушундай көбүнчөсү ошол жакка кетишет да. Бирок ошонун ичинде дагы эме бөлүнөт да. Ошон үчүн мындай маалымдуу болуш керек да. Демек эң биринчи баланын өзүнүн каалоосуна көңүл буруп, жана кесиптер жөнүндө маалыматты жогорулатуу, баарлашуу, бул мындай туура чечим кабыл алганга жол көрсөтөт. Бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыгып келатат. Эфир соңунда жыйынтыктап баардыгына кеңеш айтып коюңуз. Анан негизи кеңеш айтканда мисалы үчүн ата-энеге айтат элем да, буйрук берүүчү болбо, бала менен дос бол депчи. Баланын сени ушул маалда балага кеңешчи эмес, баланы сага кеңешчи болгондой кабыл алыш керек да. Бала менен дос болуш керек. Анан тарбия десе эле балабызды мындай ылдый карап алабыз да, тарбиялап атабыз деп. Тарбия эмес, багыт берүүчү деп өзүмдү багыт берем десең, ошондо биринчи, экинчи эмнесинен багыт бере албай атам деп өзүбүзгө эме беребиз да, суроо беребиз да. Ошол экөөнү алмаштырыш керек, тарбия менен багыт берүүчүнү алмаштырып алыш керек да. Анан кийин ошо баланын эң жагынан эле баланын кандай болсо ошондой кабыл алыш керек болду. Ошону сүйүп туруш керек да. Бирок ошон үчүн сүйүш үчүн өзүң ичинде сүйүү болуш керек ата-эненин да. Ошого иштеш керек өзү менен да. Ал үчүн жана кандай кесипти айтпасын, сындабаш керек, сынап, андай жок. Бул сага жарашпайт, ал анын кесиби, бул балдардыкы, бул кыздардыкы деп бөлбөш керек. Сынаганда дагы бала өзүнүн андан аркы ойлорун айта албай, же чындап эле жактырган нерсесин алмаштырып алышы мүмкүн. Атам билет, апам билет деген эме балада калбасын да, өзүм билем деген дагы эметпесин, бирок баягы бул меники деген эмеге алып келиш керек да. Жоопкерчиликти балага өзүнө бериш керек. Чоң рахмат сизге вактыңызды бөлүп, ата-энелерге, быйыл окууну бүтүрүп жаткан, кесип тандоо алдында турган бүтүрүүчүлөргө жакшы практикалык кеңештер менен бөлүшүп кеттиңиз. Вактыңызды бөлгөнүңүз үчүн сизге ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу Жамааттык медианын көрөрманы жана угарманы, сиз Эл Собол программасынын кезектеги көрсөтүүсүн көрдүңүз. Бул жолу биз кесип тандоодогу ата-эненин орду жана кантип балага туура багыт бериш керектиги тууралуу сүйлөштүк. Бүгүн биздин студияда мейманда балдарды коргоо борборунун социалдык кызматкери Анархан Султанова болду. Эфирди мен Айгерим Кубатбекова алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта туруңуз. Аймак, айыл чарба, билим берүү, ишкерлик, инновациялык долбоорлор, өлкөнүн жана инсандын өнүгүүсү Жамааттык медианын Эл Собол программасында ар шаршемби 13:00 жана жума 12:00. Бизге Facebook, YouTube'дагы Жамааттык медиа баракчалары аркылуу кошулуңуз. Ошондой эле аймактардагы Жамааттык медиа радиолорунан угуңуз.